Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, достор. Биз азыр Бишкек шаарынын Акунбай көчөсүнүн батыш тарабында, батыш тарабы бүткөн жерде турабыз. Батыш тарабы бүткөндөн кийин жогору кеткенде Акбурат деген көчө башалат экен. Бүгүн 21 июнь 2023 жыл. Бул жерге келгениздин себеби ушул жерде жер үлүш жер ээлери атайын биз чакырып, ушул жерде мыйзамсыз курулуш иштери башталып, ушундай кандайдыр жарандар мыйзамсыз курулуш иштерин жүргүзүп жатканды боюнча кабар берди эле. Ал мыйзамсыз курулуш иштери мына ушул көчөнүн жогору жагында жүрүп аткан экен. Анда эмесе биз жеринен барып, ошол иштерге күбө болобуз. Сиздер бу жерде жашайсыздарбы? Тегиде тартпа дегениңиздер караганда. Тартасың, нарылы карап тартчы. Айтсаңыздар. Камераңды сындыра чабама, байке отурасың. Эмнеге сындыра чабасыз? Сиз деле ошентип интернетте жүрбөйсүзбү? Мен камераны сындыра чабам, аны эле. Кола деле го, мен точно билем да, сиз бир катын кола. Коласам эмне болуп тур? Сиз да ошо катын Неге жүрөсүз биякта? Бул меники. Сиздин атыңыз ким? Атыңыз ким сизге? Оларды сабап салда катындарды неге жүрөсүз? Айтсаңыз, атыңыз ким? Ошол жанакыл ошол мени куулаган катындар менен биргесиздерби? Сен түшүнбөй атасың. Токто. Бул авыл апаңам интервью чады. Бул мындай. Сен ким болосуң өзүң мага? Мен атым Калыбек. Мен атым Калыбек. Телефонго жаздыр. Токто. Калыбек Жапаров. Токто. Ким болуп иштейсиң? Ошол эркин журналистмин. Эркин журналист экен. Жаз. Эми эркин журналист мен чечесиң, сен бу жерде мен чечесиң. Ошол могул жерде бизде азыр Садыр Нуркожоевичтин жер амнистиясы чыккандан кийин мына жерде баягы курулуш иштери болбосун, эч кандай баягы жер басып болбосун деген да. Туурабы? Ана эмне басып жүрсүңөр? Эмне басып аласыңар? Мен бул жерде басып албай эле, бул жерде ушундай бир неме болуп атты, ошону. Эми бери кара. Фундамент коюлуп тур, туурабы? Фундамент коюлуп тур. Ушуну эмнеге сатасыңар? Эмнеге сатып жүрсүңөр? Ким сатыптыр? Айтып атпайбы, Дарика деген аял сат. Мен азыр келип отурмун мен. Ошону көрөйүн дедим Дарика да. мен бетиме таасир болуп атам. Бул жерде эмне болуп атат десем билейин дедим эле. Айтыңызчы, эмне болуп атат? Билсең мындай. 2016 алган. Мен сизден сураттым. Эмне келдиңиз? Салынган немелерге фундаментти эмне келдиңиз? 2016 алганбыз. Бери кара. 2016 алганбыз. Назик, Жунусова Назик Санжардың жери деп берген. Ногул участок Айбек наличка төлөгөн. Мен задатып берген ногуга. Менин балам фундамент куйгандан кийин өлүп калган. Ушул каны төгүлгөн баланын тамы бүтпөй атканда дагы эки акча кылам десең Кудайдан көргүлө кагылайын. Бирок мен беде өзүм чатыр кылсам да отурам нергечи. 2016-жылы кимден алдыңыз элеңиз? Назиктен алгам мен, Жунусова Назиктен. Эми кадастрдын балдарына менин фамилиям чыгып атпайбы бияктанчы? Чыгып атпайбы? Эмнеге силер кайта сатасыңар? Бу жердин кызыл китеби бар да? Кызыл китеби эми чыгат да. Эми чыгат. Сен күзөп атасызар, Яйланайын, акчасын төлөп койсок. Акчасын төлөп койсок. Анам эмнеге тартып анам эмнесин чыгарасың? Акчасын канча төлөдүңүздөр? Кимге төлөдүңүздөр? 128 миң төлөгөн Айбек. 128 миң. Ошол. Ошон долларга айландыр. Ошол убакта 40 болуш керек, же 45 болуш керек доллары. Эмнени чечесиң? Сен тарттың, эмнени чечесиң? Журналист. Эми биз ошону билишибиз керек да, кимге тиешелүү. Кайта двойной саткан эмне кереги бар силерге? Сиз өзүңүз менин чачыман тартып атасыз го? Биринчи очередь. Сакалыңды сыйлачы. Дарыхы айтсаңыз. Бул жерде эмне болуп атат, ушул боюнча айтып берсеңиздер. Бул жерде мындай да. 520 контурда 559 жер бул менчик жер. Мамытбек Уйлбайга тиешелүү жер. Биз ошо Мамытбек Уйлайды генда энеси менен бизге тиешелүү ушул жер. Бирок ушул эки жердин биягын Кадырбаев Санжар деген сатып этти, биягын Бердалия Дамира деген сатып этти. Бирок биз канча жолу 102 менен келип эскерткенбиз. Азыр болсо жер амнистиясына жабынып эле азыр мына бош жер макул сала алган үйлөрдүн баарын басып алып сарыштыр. Азыр сала алган үйлөрдүн мына арестте турат, бирден текшерип жашыл китеп менен мыйзамдашат. Ал эми бош жерлерди болсо салбасын деп эскерткенбиз. Жер амнистиясына жабынбай эле койгула деп. Анан эми бул жерге болсо булар фундамент коюп тур, бирок бул киши Дамира болсо кимден алды? Жунусова Назик дейт. Жунусова Назик деген төлөгөнбүз. Мына 100 канча миң берген дейт. Мына буту болсо акчасын чыгарып бер. 125 миңге сатты. Биякта Жунусова Назик деген аялдын да тиешеси жок, чын айтканда. Ал Кадырбаев Санжарды айтат экен. Анан эми тергөөчү жүрүп атат. Мен айтып атам, силер страдать этпейсиңер.
Тергөөчүлөр ошо саткан кишилер айтсаңар эле алып келип акчасын төптүртүп коет. Как миленький. Эгер ток албаса барып отурат ошода. Анан бул жердин баары жашыл китеп менен мыйзамдашат. Анан чогулуп алып биз ак үйгө барабыз, анан өрттөнүп алабыз, анан косабыз деген жарабайт эч нерсеге. Дагы кудайчылыкта бердинчи. Ушу 2 участоктон башка жер жокпу? Ушу 2 участок фундамент коюп турган эмнеге берип атасыз багылайын? 559 деп атам, 559-тун баарын тактап атабыз. Тергөөчүлөр келип уже тактап кетип атат. Экинчи эмнеге келип участокты сатпагыла. Дамира Бердалиевдин таанысызбы? Тааныйм, мен өзүм Дамира Жамансартовамын. Тааныйм, мен Назикти тааныйм, жана Бакыт деген баланы тааныйм. Бириңер барсаңар, бириңер жок жактачы. Бириңер барса бириңер жок. Сиз бар заявление жазыпсыз. Көчөгүнө эле жазыпсыз. Бүт баарын чыгарат. Сен дагы бул 520-контурда 59 гектарга заявление жаздыңыз. жазам да мага тиешелүү болсо. Анан заявление жазгандан биз эмне? Биз карапайым эле элбиз могу жерде. Анан тиешер бере. Сен аялың сени үйгө келген жокпу? Үйгө отур. Жок, үйгө келген жоксуз эже. Чачыңды жулам мен бияка сак-сактап келбесин. Сен үйгө келсе сен жооп бер. Бул жерге келсе бул жооп берет. Сизге эч ким эме кылган жок. Провокация кылган жок сизге эч кимчи. Чачыңды жүлүп жүрөм. Анан бул көчөгө келбе. Мен көчөгө эже, эми сиз аксакал кишисиз да. Сиз аксакал ушу небере күткөн кишисиз сиз. Анан келип алып ушу боңуңуз менен тең кыстана мун чачыңан тартасыз. Мен уят дейм. Ай, мага кол салган. Сизге кол салган жок. Мен Кудайдын астында туруп көз көйүн көрүп атам. Кол салат. Мен сенин башыңды мен ай, сен үйүң бу, үйүңө отура бер. Провокация кылбай. Бул менчик бирөөнүн жери болот. Менчик жери болгон менен эми ошол кимсас ошолор менен чечишкиле да бул карапайым кишилер акчасын сатып. Булар жөнүндө басылган жок. 5 жыл айтпайм атын. Айтпасам бул киши айтат. Чатшада биз деген журусун азик сатты деп биз сүйлөштүрүп эле силер чуркап келиппи сатсаңдар. Биякка келбей. Жок бизге деген келип участокко келип алып. Дарика. Ошо өстө чыкырат айтып бересиң. Бери карай, Дарика, мындай ошо Назик менен беттештир. Назик менен беттештир, Санжар менен беттештир. Дарика, ой турсаңыз бир эле суроо. Бир эле суроо. Камераны берип уруңуз байке. Ушу өчпөй интернетке чыгабы? Былтырбы, мурда жылы же жазында эмнеге отуруп чыктыңыз сиз? Ошо жанагындай Назик менен жанагындай провокация кылып туруп, $4000 тергөөчү сурап туруп отургузган, ал ушул тергөөчүнүн өзүнө отургузуп атат. Мыйзам иштейт да. А силер акча чогултуп берип алып берип койсо ошондой да. Сизди камап койсо дагы эми сизди камап чыккан деп сизди күнөөлөй берсе болобу? Эми байке, сизди камап койсо сизди дагы камап чыккан деп күнөөлөй берсе болобу? Айтыңызчы. Аяка кирип чыкпайт. Ак киши кирбейт. Азыркы заманда кыры чыгып турса ошо киши азыркы заманда сотун киргизет, чыга. Сен билесиңби, сен аппак болсо капкара кылып коет сот. Мен ушундай нерселерди ак менен караны иликтеген адаммын. Калыбек деген. Мен ушундай баягындай. Ушундай нерселерди иликтейм да. Иликтеген кишилер билесизби? Иликтеген киши ак менен караны иликтеген кишимин да, ишигил ушундай. Эгерде сизди бирөө каралап алса, мен айтам да, сизге болушам ошондой кишимин. Сатып алган кишиңиз келсин да, эмне тактап турат. Байке. Болушкудай журналистпи? Жок, бул журналист мен ушундай. Порушканс, бирдекеңиз көргөзбөйсүзбү? Анан жөн эле тартып бербейсиз. Сен өзүңдү документти көрсөтчү. Сен кимсиң? Мен көргөзөм байке. Сен келип тартып атпайсың, мен тарткан жокмун. Көргөзбөйсүң. Мен сен биринчи көрсөт, кимсиң, аты жөнүң ким өзү? Өмүрбек уулу Намазбек эмне болду? Көргөз кана. Эмне кыласың? Көргөзбөйсүң. Мен атым Калыбек Жапаров. Көргөз кана. Эмне болуп иштейсиң? Ким болуп иштейсиң? Эмнеге келип тартып атасың? Көргөз да. Ошол мен көрүп турасың го ошондой. Жок, эмнеге келип тартып атасың? Мен тартканга менин өзүм акым бар. Немеңиз доверенностьуңуз бирдеке көрсөтүңүз. Токто. Сен кимди сөп атасың? Сен эмди сикки десең кимсиң эле? Бери кара. Көрсөтпөйсүз. Кимди албой? Бери алыч. Бери кел. Өзүңүздү көрсөтпөйсүзбү? Тилиңе жооп бересиң сенчи. Жок, көрсөтүңүз да сиз. Буга кичине месио жайындабы? Ким болот ал сизге? Күлөңүзбү? Эмне болсун эмне? Ким ала? Журналистеңиз көрсөтүңүз да. Жок, мага чето баягындай немеге. Мен жөн эле биякта эме кылтам. Косалдым сизге. Жазып сөктү да мыналчы. Мен эч кандай эч нерсе деп сөккөн жок. Мына жазылды бул жактачы. Көрсөтпөйсүзбү? Жазылды бул конкретно. Независимый журналист. Ой,
102-170'lik Конечно, Акбура көчөсү, бияка тийсе чок аял көчөсү, бул көчөгө келбей деп кол салып атат журналистка. Бизге кол салып атат, мына канча үй сатылды. Сизге эч ким кол салган жок, эже коңуш жерине. Мына ушул үйдө турасыңар барыңар. Акбура көчөсү. Эмне кыласыз? Эмне ишиңиз бар? Ким болот бул бала сизге? Эч нерсем болбойт, эмне кыласыз? Эч нерсе болбойбу? Жөнөкөй адамдарды эмнеге баса алып атсыңар кагылайын? Жок, айтыңызчы. Эмнеге баса алып Бул бала ким өзү? Өзүңдүн эле иниң экен. Эмнеге баса алып атсың? Мен Жашаган карапайым элди келип мен сизди баса алгандай мен сизди баса албай эле жүрөм мен. Жөнү тартып атам мен сизди. Эмне кыласың эми тартып? Мисалы үчүн байке, Мен сиз өзүм мына ушинтип- тартып келдиңиз. Ооба, тартканга акым бар. Атабыз. Сиз кимсиз? Аты жөнүңүз ким? Бирдекеңиз Окуй. көрсөтүңүз Мен депчи. баятан бери айтып атам. Мен Калыбек Жапаров деген. Ошо көрсөтпөйсүзбү? Кана журналист болсоңуз бир нерселерди көрсөтүңүз да. Эми ишенбейсиз биз. Паспортуңуз барбы? 128. Мага азыр бир киши чалды. Сиздин үстүңүздөн арыз түштү деп. Мен жаңы эле келип бирдеке дедимби? 129-128. Иә. Бул кишиге айтты, сиңдин болуп өткөнсүң, кактыксың дейт. Арындык, мен актап алдым десем, сиңдин болуп өткөнсүң, номериңди бер, экөөбүз мындай эле сүйлөшөбүз. Хорошо деп номеримди айтып. Йо. Видеого тартып алгам да. Азыр чалат, сен эртең бизге беришиң керек, сенин үстүңө. Акбура 128. Барыбыз барабыз. Ким айтты да, жөн айтты, жанагылар провокаторлор чалат. Жаңы эле Чакырылдыбы? Дариха. Дарика эженин атынан неме түштү деп атат. Канайлар койчу мен. Чалыңызчы. Али болду го. 701. Чалыңыз өзүңүз. Провокаторлорун да жөнөтүп. 701. Мен эми келип жатам да, 701. 80. Фундамент куюлган жерлердин баарын келип үзүп кылганыңар туура эмес. Фундамент куюлган жердин алы жок. Алсыздарды эрмектеп атасыңар. Карапайым элди эзип атасыңар силер. Байлар салып алган. Таркыжа, айтсаңыз. Колунда жоктур отурабыз буякта. Карасаң кайра бой берейди азыр. Азыр булар жөн айтып берип койсоңар, жумшудан ажиктен сатып алгам деп эле. Ой, азыр тиги 102 Назик дегенде сатып алгансыз да. 2016 алганбыз ай. Адам бери какта жүрдүңөр анан? Какта жүрдүңөр? Какта жүрдүңөр адам бери? Биз Назикеде чыга албай койгонубуз керек болсо. Эми сизди күнөөлөгөн эч ким жок апа. Бул жерде мындай болуп атат да, сизге окшогон карапайым элдерчи. Бир жерде эки жерге сатып атса, кантип мен чыгылдабайм? Сиз мисалы 2016 алыпсыз эми. Сиздин кезиңизде ушундай жерлерди ушундай алданып алып алгандар толуп турасыз. Сиз эле эмес, жалгыз. Анан эмне кылыш керек? Айта, алданып алдык деп кайта экинчиге сатып берсеңер макулбу? Экинчиге ким сатып атат? Ким сатып атат? Эми карап туруңуз. Сиз биринчи алганга чейин бул жерди ким документин текшеришиңиз керек эле. Ал документ мыйзам туп тура, биякта да ал документ азыр ал убактарда 2016-15 жылдары аябай көп фальшивый документтер чыгып кеткен айылдын айында. Мына мен сиздин видеоңузду айтайын. Фальшивый документтер чыгып кеткен. Ошондо фальшивый документтерди сиздер эч качан баягындай текшерип туруп жогору жакта. Менин атым Калыбек Жапаров. Түшүндүңүздөрбү? Ошо фальшивый документтерге сиздер азгырылбай ошону алданып калбай. Мындай да апа. Алданып калсам эмне болот? Дейин соңунда эмне болот деп. Эртең барам, аман. Ошондой кылышыңыздар керек да. Өлүп калсам а жок, өлүп калсам эмне? Камалып кетсе да, акчаңды ала албай каласың. Түшүндүңүздөрбү? Бул ал убактарда 2015-16 жылдары аябай көп болгондо мошенниктерчи. Ошондой мошенниктерден алып алышыңыз мүмкүн. Ал ким экен ал? Сизда муаттан бирөөлөр куп машина менен кубатканын көргөнбүз. Машиниктер бизде болбойт да. Ошонун өзү мошенниктер. Ошол өзү мошенниктер. Болбосо менин жерим жок. Менин жер саткан эмесмин, жер алган эмесмин. Азыр мен бир эле мына Бишкекте эмес, башка жактарда жерим. Даркежа менен сиз келесиз. Именно. Жок, себеби дегенде мен баягындай мыйзамдуу эмеспи, ошол жерлерди иликтеп жүрөм да. Мыйзамсыз жердин ээси негизи ушул эже негизи. Именно ошо менен сиз келип атасыз да. Сиз документиңизди көрсөтсөңүз, биз көрөлү. Документин көрсөтө албайм сизге. Мыйзамсыз деп сиз Айтып атпайсызбы, мыйзамсыз депчи? Далилдей албайм мен эч нерсе менин ишим жок болгону ушу. Мен карап тур деген. Анда ишим көрдүңүзбү, ишим жок деп туруп ушул сөздү айтып атасыз, туура эмес да? Мен мыйзам менен жок, мисалы үчүн. Кийин ушу менен сиз жооп бересиз да, сүйлөңүз Мисалы үчүн Байкенин эле айтканын айтып атам мен. Эже менен эмне себептен сиз ушака келип атасыз? Мурда эле куулуп, кайсы бир көргөнбүз телевизордонбу, ТикТоктонбу бирден Байкени кууп мо жерден. Ал өзү мошенница да, алчы өзү мошенница ушундай нерселерди жасап жүрөт, иштердичи. Түшүнүңүз да? Мисалы сиз эле бирөөдү кууп аласыз, значит, бул мошенник деген. Мен
жөн жерден бир жерге барып башым тыккан жокмун да, куалагыдайчы. Куалага барып калсаңыз сизди машинникте бир айтса тура болобу? Байке. Тура болобу, тура эмес болобу? Шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт да. Шамал болбосо факты менен сүйлөш керек да. Каяктагы бир келжирек сөздөргө ишене бербейм. Элезе отурган жерлер да. Фактыга, мыйзамга таяныш керек. Айланайын. Сиздин атыңыз ким өзү айтыңыз? Атыңыз ким? Атымды да айта албайм, эч нерсени да айта албайм. Мен айтпайм эч нерсени. Мен ушул жерде турам, ушул жерде жашайм. Ушул жердин. Не коркосузбу айтпай? Коркпойм, эмне? Айтыңыз да коркпойлу. Мен сиз негизинен Мошенник эмессизби? Мошенник да эмесмин. Алдаңасызбы бөлө? Бирин алдаңасызбы, алдаган эмеспи? Эч кимди алдаган эмесмин. Кудай алдында турам. Күнөө кетиргенсизби, кетирген эмеспи? Күнөө кетирсем Алла Таала өзү чечет. Вот, ушуну. Караң. Азыр эч ким мен күнөө кетирген. Сиз азыр мен айтып атасыз. Сиз күнөө кетирген ушулда сени дейт, сизди дейт, бирөө куалап жүргөн экенсиз дегениңиз өзү туура эмес да? 23 болду. Көргөнүңүздү айтып атасыз да. Көргөнүң болсо эмне машина ошол ушакка берилесиңби? Анда ушак чекесиң да анда сен дагы. Интернетте жүргөнүн айтып атам байке. Ошондой. Самал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт. Ошол сизде бир нерсе бар үчүн ошол куаланып чыгып атасыз да. Ошол адамдын катарында сиз да бар экенсиз да анда. Сиз да ошол адамдын катарында бар экенсиз, ошол адам айтып атабы? Мени күнөөлөп айтып атабы? Ал фактысы жок айтып атат. Дабдырлар фактысы жокко берилет да. Мен тазамын. Дабдырлар фактысы жокко берилет. Сиз ошол дабдырга кошуласызбы же тазага кошуласызбы? Кудай өзү таза алат. Жок, дабдырга кошуласызбы, тазага кошуласызбы? Айтпайсызбы? Тазага кошулам. Вот анда мен ошол мына мен тазамын. Мындай ушундай адамдар кошулуңуз керек. Андай дабдырларга кошуласың. Именно сизге кошулбайм. Кошулбасаң кой сен. Сага кошул. Именно сизге кошулбайм. Анда сен значит таза адамдарга кошулушум. Значит сен ошондой адамдардын катарындасың да? Ошондой адамдардын катарындасың. Сиз бул жерди бирөө туура эмес саткан силерге деп атпайсызбы? Ошолор менен неге разборка кылбайсыңар? Биякта сатып алган карапайым элдин келип неге эле мейисин ойноп эле. Эми карап туруңуз, алар мыйзам алдында жооп берет. Жок, эми анда ошо мыйзамдуу бир чечим чыксын да, ошондо разборка кылалы. Чат. Анда азыр көрүп атасыздар. Эч ким силердин тынчыңарды албай турат. 2-3 күндөн беричи. Неге өзү билет? Биз турабыз да, неге өзү билет? Ким экениңизди айтпайсыз. Журналистсиз десек жок. Өзүн жер эмес, менин жерим. Эл мыйзам көзүн сүйлөгөн жоксуз, азыр келип биякка бизди наурыз кылып атасыз. Тынчыбызды алып атасыз. Баргыла, бүттү, тойдуңар, биз да тойдук баргыла. Биз да колубуздан келбейсиңер, биз да тойлуу жерге барамыз. Мына ушул жерде ушундай баягы мыйзамсыз жол менен басып алган кандайдыр бир ушул жарандар болгон экен. Ал жарандардан мына ушул жерде эжекелер, карындаштар да булар ушулардан алып алган экен да. Алданып калганбы деп эсептесек булар да. Болот, алданып калган буларчы. Буларда деле күнөө жок. Булар действительно алданган. Мошенниктерге алданган. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда мына ушундай мошенниктер мындай фундамент койдуруп, мына жерде жер бар, мыйзамдуу жер бар, кимге жер керек болсо жер сатылат деп реклама кылып, жана лалафодон берип, же болбосо башка гезит журналдарын чыгарып, соцсеттерден таратып, ушундай жер сатып аткандар толтур. Анын үстүнө мына жер амнистиясы чыккандан кийин бизде керек болсо бирле мындай карапайым элдер эмес, андан тышкары дагы ушундай бир чоң кызматта иштеген адамдар буларга крышавать этип, буларды крышавать этет, ушундай бир нерселер пайда болду да. Чоң кызматта иштеген адамдар дагы булардын артында болушу керек. Неге мошенничество менен алган деп атасыз? Такта канашын да. Эже нормальный бол деңизчи, муну эмнеге тартып атат? Незаконный алган деп. Тергөөчүбү же журналистпи? Так, ушул жерде дагы мына жерде бош участок турат. А бул бош участок турат. Бул жерде бош участокту Элиза деген жаран өзү мындай кашаны тосуп, сымтор менен басып алган экен. Бул көчө Акбура көчөсүнүн ичи. Азыр биз Акбура көчөсүнүн башына барабыз, ал жерден дагы бир аз съемка алабыз. Алганбыз азыр келсин, жүзеки келсин да баары мыйзамдуу эле кылалы. Мыйзамдуу барып жүрүш тияка эле барбайсызбы, жүрбөйсүзбү? жүрүш эми чогуу эле мына баардыгы жашап атат. Десе качып келбей, баары жашаганын кереги жок. Ар ким өзүнө жооп берет. Сен кимден алдың, ошого жооп бер.
Мен тияка следовательге барып бүгүн жазып келгем. Ошактан барып териштирип алдым. Жүзеки менен да барасың дагы жанагы. Сиз аты жөнүңүздү айтсаңыз. Байкеси тартпай эле коюңуз. Айтсаңыз. Тартпай эле коюңуз. Тартпай эле коюңуз. Ойлоңуз. Тартпай эле коюңуз. Мен сизде эчтеке кылган жок. Жок. Тартпай эле коюң мен. Тартпай эле коюңуз. Айбек меники. Тартпай эле коюңуз. Фамилияңыз ким? Мен эч кимге кол салган жокмун. Качып атат Байкеси. Кайда туртуп атпайсыңбы? Өчүрүңүз. Жок, өчүрүңүз дейт. Не туртуyorsun атпайсың? Шашпай турмады. Өчүрүңүз дейт. Сен де кошуп атасың. Мен эчтеке кылган жокмун. Жок, бу туртуп атпайсыңар силер. Байкеси коюңузчу. Каяктан айт. Бул эмне кылганыңыз сиз? Органда иштеген эч ким эме жок. Опер болуп иштейт дедимби, сенин органда иштеген данасы Коюңузчу эжекеси. мына органда Жок, эмне андай түртүп атасыз сиз адамды качырып? Эч ким түрткөн жок. Түртүп атпайсызбы сиз? журналистке мына бул органда иштеген чындыкты текшерип бергиле мына эсен мага салып кетем экен мага. Ушинтип мыйзамсыз органдагылар иштеп кол салса, бул айбек. Кана качан келет экен? Чакырбайсыңарбы? Атыңыз ким сиздики? Мен жана сатым. Сиз да ошол жакта иштейсизби? İşte мындай эле. Менин атым Калыбек, сиздики ким? Айтпайсызбы атыңыз ким? Жүзекке келсин деп күтүп турбайсызбы эми? Жүзекке келсин деп атат го. Эми дос бала жүзекке келсин деп атат го. Эмне шашып атасыз? Биз суда болсун, жүзекини күтөбүз дагы. Байтан эле күттүк. Эми күттүңүздөр да. Күттүк жана дагы келбеди. Эми жумуштан чыккан ошол болду да күттүңүздөр. Билем. Байкеси мына сизди мен тартайын. Өчүрө эле коюңуз болду. Айта бериң. Тарта бериңиз. Мен качпайм сиздин тартканыңызданчы. Кол салды азыр. Басага. Журналистке эч кимден кол салган жок. Койгулай. Каяктагын айтпай. Базагал кол салып атат. Уят. Жок, азыр кол салган туура да. Мага жигип түштү. Тартпа деди. Сен тартпа деп түртүп атпайсыңбы сен? Бизде тартып атабыз. Сиз эмне түрткөн жок. Шагал эле камерага тартканда эч кимден акысы жок. Опер болсоң, органда иштесең, ушинтип басага. Опер соперде эч ким айткан жок эжекеси. Антип жазылган эмес. Айтсаңыз атыңыз ким мындай? Эми шагал тартып атсаңыз бу дагы кой деди да. Мен участогума келип атам мен. Опер сопер эмес. Участогум менин участогум. Жок, ошо документиңер мыйзамдуу. Мыйзамдуу да эми бияктан решение чыгып атат. Далилдей алам. Мына жүрүңүз эртең барып тиги немеге баралы. Сокулуктун администрациясына баралы. Бүт мына менин фамилиям чыгып атат. Сиз немеде иштеген болсоңузчу, эмеде кайсы милицияда иштейсизби, каякта иштейсиз? Иштебейм мен, жакта элем. А эгерде иштеген болсоңуз, сиз жакшы билесиз да мыйзамды. Президент Садыр Нуркожоевич өзүнүн жарлыгын чыгаргандан кийин жер амнистиясын эч кандай мыйзамсыз курулуш иштери болбосун деп турабы? Ким курулуп атат? Мына өзүңүз караңызчы, ким курулат? Мен ошо токтогон турбай, фундамент боюнча. Ким курулуп атат? Курулуп атат деп неме келди да, кабар келди. Ошого жүрүңүз, эми участокко жүрбөйсүзбү? Бу жерде эмне турат? Жүрүңүз, участокко жүрүңүз да. Анан, фундаментти ким куйду эле? Фундаменттин 2014төн архивден барып караңыз. 2014төн баштап архивде бар. Фундаменттин немеси турат. Мен эмне кыласам? Кимден алдыңыз? Неменин жүрүңүз тияктан көрөбүз тиги ким жазып берген. Нотариус менен неме берилген. Кайсы жылы алгансыз? 2014. 2014? Амнистия эмес, эжекеси. Эми жүзекке келгенче шашпай турбайсыз, эмне шашып атасыңар? Тартпай эле мындай өчүрүп коюңуз мындай. Сүйлөшүп, жашнакай сүйлөшүңүз да. Анан келе калып эле бетке камера такап эле. Мен баса калган жокмун, эч кимди баса калган жокмун. Өчүрүп коюңуз Байкеси. Жок, мен тартканга укугум бар. Мен эч ким запрет эте албайт. Мен тарта берем да. Журналист деген укугуңуз барбы? Мен журналист мен. Көрсөтүңүз. Сиз да өзүнүн документиңизди көрсөтүңүз, ким деген. Көрсөтүңүз. Мен сиздин паспортуңду көрсөтүп берем азыр. Көрсөтүңүз. Кана. Көрсөтүңүзчү. Журналист деген немеңизди көрсөтүңүз. Биринчи сиз көрсөтүңүз. Макул. Жөн эле анан тартып берип, жөн эле неме көргөзөчү. Bir saatten beri жүрөбүз. Уже 1 эмес 2 саат болуп кетти. Шашпай туруңуздар да. Келет эми жүзекке келгенче убакыт ошол болот да. Ам жүзектин айта калганда келип калганда өзүң мындай журналисттердин эмнесин тартып атасың? Ооба, эжеке сиз бу жерде көчө башчысыз да? Көчө башчы? Ошо опер блоктун жибергилечи, уже тилчибизди алып бүтүрдү бизди.
Sen bir tarafta öyle yakın sözünü bizim de sözünü. Odan Eceke. Çarçadık uzun. Daldırın çeşti. Aytsanız Eceke, siz ушул жерге көчө башчы болуп иштейсиз да? İyi, ne oldu? Канчанчы жылдан бери? Kanca 2016 yıldan 16 жылдан бери. Аты жөнүңүз ким? Biroq tarikanı görgөн emasmın. Аты жөнүңүз ким? Аты жөнүңүз. Atı jönünü ne kılasın sen? Эми көчө башчы болгондон кийин сизге кайрылабыз деп паланча түкүнчө апа. Kayrılsan ошо убагында кайрылбайсың, сатып алып туруп кайрылбайт. Мына бул 2 жолу, 3 жолу сатып берген адамдар булар. Сиз кайсы жылы сатып алгансыз? Мен 2015 эле сатып алгам. Сатып алгансыз. Кызыл китебиңиз барбы? Кызыл китеп мына эми чыгат да. Уже бүттүгү даяр болуп калган биздин үчүн. Аресте азыр. Аресте эмес, баары закон уже алып атыр чекесине. Анан уялбай 59 гектар деп кайсы кеткен мен айтып атсам. Уялбайсыңар, ушул элдер силерге бере коебу. Кып-кызыл жер. Сен өзүңүзчө мас. Сиздер кимден алган элеңиз? Ким дегенде? Мен ал неден алгам? Ал Кудайбекова Айнурадан алгам. Алсейто Айнур. Буяктын уже текшери уже бүтүп койгон. Албекова Айнура дейсизби? Bunun bari genci kayta getirip beretiler. Ошол жерге барганда жооп берем. Genç апа, siz ayta бериңиz. Булар айта берет. Силер кимсиңер ошончолук? Siz kimsiz? Мени тактай турган. Кара документин көрсөт, Менин документим бар. Sizge kim деп кайрылыш керек? Siz Калыбек деп. siz jurnalist. Мен журналистмин. Атым Калыбек. Журналист болсоң камалып чыкты го. Ошо камалгандардын эле сөзүн сүйлөй бересиңерби? Карапайым эл эмне? Силерге карматып коебу. Апа, сизди да камап койсо мен сиздин сөзүңүздү сүйлөйм. Себеби дегенде сиз мүмкүн акы жерден камалып кеткендирсиз. Siz Тигил камалып атат. Тигил камалып. Siz jurnalist болсоңуз көрсөтпөйсүз удостоверениеңизди. Мен атым Калыбек, сиздин атыңыз ким? Көрсөтөм. Көрсөтпөйсүз. Атыңыз ким сиздин? Менин атым не кыласыз? Мага кайрылып атсыз. Siz көрсөтүңүз мага биринчи. Мага көрсөтүңүз. Журналист эмес. Көрсөтүңүз удостоверениеңизди. Мен мындай, эгер сиз действительно журналист болсоңуз, мына сизге жооп берейли. Карапайым элди карайт болчуң сен журналист болсоң. Бизди карамаксың. Келип ал эле бош эки чаксың. Янасың кишинеңе. Эки чак бош чаксың. Айсы немеде журналист. Телефон эми өчүрүлө койсоңуз жөн эле. Ой, тартып берсин. Колунан эмне келет? Тартып берсин. Тартып берсин. Бул карапайым элди карабай эле мындай мошенниктер менен иштеген. Genç апа, сиз ушул жерден кимдин колунан алгам дедиңиз? Калыбек байке. Мен сага жооп бербейм, мен жооп бере турган адамга жооп берем. Siz мындай бир удостоверениеңиз барбы журналист болсоңуз? Не кыласың аны? Жөн эле келип алып. Айтсаңыз, эмне кыласыз сизге эмне? Журналист адам келип алып, мону тартып берсе болобу бар. Мен көчөдөгү адам эмесмин. Мен ошо Кел көрсөтпөйсүз. элдин арасындагы адаммын. Айтсаңыз, аты жөнүңүз ким? Мен атым Калыбек деп атам. Сиздин атыңыз ким? Удостоверение. Жок, айтпайсызбы? Мен деле Алтынбек деп айтып берем да. Ким? Айтпайсызбы мени? Менин атым ким экенин билесизби? Жок, билбейт экенмин. Көрсөтпөйсүз анда. Мен өзүм атымды айтып атам Калыбек деп. Ишенесизби? Алтынбек деп койсом ишенесизби сиз? Алтынбекпи? Анда Алтынбексиң да. Болду анда. Болуптур да. Алтынбексиң да. Танан тартып, жөн эле ар кимге тартып бербеңиз анда. Ага эч ким запрет кылбайт. Сен деле тартып бер керек болсочу. Мага кереги жок, кызыктанбайсыз да, ошон үчүн тартпайм да. Сиз ким деген чакырды? Айтсаңыз, ким деген чакырдыңыз? Билбейм, опер группа бияктын 102 келе чалдык. Мен бич чакырган жок. 3 саат болду. Эскете жаап койчу сүйлөй берет. Мен да чыккан. Роодуга аргыла, роодуга. Эгер силер жакта Бир камалып чыктың го ушу эл үчүн. Барса барабыз. Эл үчүн. Эй, отурбайсыңбы кеттиге? Кетпесин. Сен сатып алдың келесиң. сиз ким таксир водительсизчи кандай? Ай, ул отурчу. Мурдан да акчасын кече. Жер алдыңыз. Эй, бек болдун жерин сатып бериптир. Бек болдун жерин сатып. Ай, ул Анан силер бергенби? Сен жериң алган бул бала эмеспи? Ай, ул Жок, неге силер качып атсыңар? тек качтап калган. Айтып атса, Жок, азыр эме Дамира, сени чыкырды го эртең. Эй, Дамира. Эй, сени губудага чыкырбадыбы? Барып келдиңби Айбек? Кенчелер жолда айдачы. Вот самолет берди, жазчыңла койчу бар. Айбек. Билген болгунча, билген болгунча. Вообще Акбулада жок, жок, лишний. Өчүр. Сен де билип алганың жакшы. Кимдин жери?
Çaldırmaz, gel atalım. Gel atalım. Opel gel atalım. Bu dele mına ayıp Birinci yol емес. Постоянно Өткен 2 жыл таңқалап қойдыр, о жақта жүр, ойнап тұрған жер жоқ та. Ел деп жашайды, ел деп істеп жатыр. Уже керегі жоқ. Мага керегі жоқ. Biz şu hazır Opel gelip Алып алсыңдар. арысты жасаусың. Үшін бар қол қояды, анан кейін барып кетерлер. Сен уже ақшаңды алдым деп атпайсың. Не деген арыз жазасыз? Жазаусыздар, мынаны үстінен сатып беріп жатыр, біреудің жері. Сатып беріп жатпайды. Сіз бұл жақтан алдыңыз біліңіз. Мынау қыстың жерін сатып бермеді, оны. Яқтың сұрауына жауап беріп ол. Жөнел әр нәрсені айтып башты айландырады. Керегі жоқ та. Халық ойлап жатыр. Жоқ, сілер өзі не деп отырсың сен өзің? Жоқ, мен бұл жерде жоқ, берде провокация емес. Жерді кімден сатып алдың арлы? Кімден сатып алдың? Ешматтан бұл, ташматтан бұл шаны үлтеш керек пе? Кел удостоверениеңіз көрсөтіңіз, положено мен жауап берейін анда барына. Кімнен алған? Жөнел егер ол көчеден біреу сұраса мен кімге жауап берейін? Мына маған жауап бере бер. Мен үлтеп жүрген адам. Сен кім екенін білбейтін, қанша жауап бересің? Қанша жауап бересің? Сен кім екенін қақтан білесің? Мен көріп тұрып айтпақ. Көргенде удостоверениең көрсет. Көрсет. Қайсы немеде іштейсің? Паспорт алып Өзің жауап бересің. Мұнынша ел. Не деп айтсаңыз? Не деп? Айтсыңызшы. Іздеді, қаяқтан іздедіңіз сіз? Сіз іздедіңіз бе? Не қорқасың? Жоқ, сіз тіке чындық болса көтіп тұрыңыз әм, елдің бары ор болып келді. Кім ғой осы участка ойланушыларда көрсін? Милицияға чалына қалып келебізді. Сен тартқаныңан ешкім қорқпайды айналайын, сен кімсің? Мына ушул апа ушул жерде провокация кылат экен, дайыма тополоңду уюштурган ушул экен. Ой, чиркин-ай. Ушул жерде элдерди ушунча элди уюштуруп, тытып жейт деп ушул апа провокация кылат экен. Честный сүйлөгөн. Ушул Кенже деген апаны сөзсүз түрдө жоопко тартыш керек. Себеби дегенде бул жерде бул апа мына жерде мыйзамсыз иштерди түзгөн ушул экен. Тартып көр. Жерлерди ала берле, сала берле деген апалардан бири окшойсуз, жерлерди. Ошо Дарика досуң менен барып. Ошо Дариканы дос кылып Байкес паспортуңар көрсөтсүңөр. Ким койчу билген болот. Кайсы немеде көрөлү да бизде. Менин атым Калыбек. Калыбек экен, менин атым Дима деп койсом деле эмне? Ишене бересиз? Жок, паспорту көрсөтүп эмне кыласың? Аны эмне? Көрсөтпөйсүз паспорт. Кыргыздын жараңыз. Ой, буну да далай кууган элдер. Далай кууган. Бул ошол эле эркек. Кайдан көр? Отургу дейм мен. Кокуй меники, муну артында канча эл туруп мени тутуп жейт сени. Бул жерде канча жериңиз бар сиздин? Ишиңмине? 4 сотугу бар. Болгону 4 сотугу бар. Жок, буну эми сиз айтпайсыз да. Сиздики 4 сотук болушу мүмкүн. Анан Бул апанын, по-моему, бул жерде көп эле сотугу бар окшойт. Мынчалык кырышканда караганда. Ишиңмине? Мен сага жооп берем. Сіздей байго, сіздей журналисттер жұмсол көріп атасың айтсамчы. Неге? Ой, бул жөн эле Неге? Мисалы үчүн бул эчеге факты жок айтып атасыз азыр. Канча жер бар экенсиз, көп жер бар деп каяктан билесиз? Факт барбы? Эми ошо айтпай атпайбы? Жокпу? Эми мага сомнение кылып атат да. Факт жок болсо антип айтпаңыз да, бирөөнүн мынча жери бар, тигинче жери бар. Апанын кимиси болосуз? Журналист болсоңуз факт менен айтыңыз. Кошунасы болом. Кошунасы? Сизде өзүнчө жериңиз бар да, үйүңүз бар. Сиз мен личный, мен имуществом мен кандай кызыкчылыгыңыз бар? Кимсиз сиз вообще? Кимсиз? Мен дагы бир жолу айтайын, Калыбекмин мен. Көрсөтүңүз мага удостоверенияны, потом мен сизге баарын айтып Ошо берем. билип аласың кийин. Айтыр. Азыр любой нерсени айтыр. Калыбек Нар тургула. Болду, тартпайбыз. Клондой эле айтып Жок, сенчи кандай адам экен? Ошо не анан келип бетке такап тартып атасыз, жаш балдар. Клондой дейсиңби? Жаш балдардай болуп неге бетке Сен такап? билесиңби? Ал жөн коркутуп атасыз. Сен билесиңби? Жаш балдардай болуп такап атасыз айтса. Ар бир адам, мисалы мен дагы силерге неме койсом, кандайдыр бир кемсинтип айта турган болсо, мен өзүмдүн сөзүмө жооп берем. Түшүндүңбү? Сен дагы азыр сөзүңө жооп бересиң. Мына апа дагы мен ар нерсе деп атасызбы? Жооп бересиз апа сиз дагычы. Жооп берсе жооп бересиң. Сен да мага кылганың үчүн жооп бересиң. Да. Жооп бересиңер. Силер ойлобогула бул жерденчи ушул боюнча эле биз ушул сөздү айтып кала беребиз депчи. Карга келдиңер. Менин ар намысыма силердин тийгенге укуңар жок. Тура айтып атасыз. Бул дүйнөдө жооп бербесек да кийин Кудайдын алдында баары жооп беребиз, туурабы? Жок, Кудайдын алдында жооп беребиз. А бирок сиз могу жерде кандай иш болуп атканын толук билбей туруп, неге сиз биякты күнөөлөп атасыз же, мени күнөөлөп атасыз же, биякты күнөөлөп атасыз? Мен сени күнөөлөп аткан жерим жок. Алтын дедиңби атың? Алтын дедиңби? Айта бериңиз.
Алтынбы ким аты? Айта бериңиз. Siz bir informasyonu толук билип туруп анан кийин айта бериңиз десең да сен мындай немесең, аты жөнүңдү даже таза айтпай атасың. Мына апанын аты Кенже экен, айтпайт эле Кенже экен мунун аты. Айбек, түшүнүп атабыз. Ал апалар да бай айткан өздөрү. Жок, биз таанышып, билишип алышыбыз керек да. Полный информацияны билип, Сенчи, иним, бүт бардыгы ал жерде жашап аткандарчы, мыйзам чегинде болуш керек да бардыгы. В рамках закона деген бар. Анан эгерде сиз мисалы, кандайдыр бир жерде, мисалы, мораторий жарыялангандан кийин сиз кызыл китеп чыгартырып алсаңыз, ал мыйзамсыз болуп калат. Билесиз да? Эми биздин карапайым элдердин көпчүлүгү бул нерсени билбейт. Туруп Айбек? Камераны өчүрүп сүйлөсөңөр. Сен да жакшы билдиң да. Эркекче сүйлөсөңөр, өчүрсөңөр. Айтсаңыз. Эркекпи, шим кийчүрөбүзбү? Айтсаңыз, мен чын арашыл ойлогом, айтсаңыз. Эркекче сүйлөсөңөр. Айтсаңыз. Камерасын ал. Берсеңиз, Айбек берсең. Мисалы мен сени көзөтпөй эле коеюн. Эми жөнүн айтып атам мындай, записка жазат да. Эми запись, деп ушул эми жатабы немегечи? Адамгерчиликке жатабы? Болуптур эми. Баарыбыз адамбызда. Силер мына карасаңар, силердин эле жериңер берди. Бирөө келип силерди ушинтип шылдыңдап, камерага тартып, силердики эмес берди. Жакшы көрүнөбү ошол? Жок, эркекчи. Мындай өзүңөрдүн оюңар. Личный мнение. Айбек, мен пока силердики эмес деп мен сага айткан жерим жок. Анан да процесс жүрөт. Мен айтып атпаймынбы, улуттан келдим бүгүн. Процесс жүрүп атат. Азыр биздики дагы бунуку дагы неме эмес. Азыр процесс жүрүп атат. Анан келип алып бирөөгө саткан бунуку кандай түшүнөт? Муну сот чечет да. Ошо да. Анан эмне сот берет? Муну сот чечет. Азыр келип алып, эмне максатта келдиңер азыр? Ошону айтпакчы. Муну максаты неме? Курулуш иштери болбосун деген да. Кана курулуш ичи фундамент силерге архивди көрсөтпөдүм мына. Фундамент турат. Каяктагы курулуш болот? Бирок фундаментти жаңы коюп койдур го. Ал ким? Биз көрдүк го жана. Сиз эки участокты көрүп атпайсызбы? Асыпа бөлөктүкүн сураңыздар. Эки участокты көрдүм. Көрсөтүп атпаймынбы мына? 14-төн баштап кылган. Ошончун Айбек, ошончун апалар мына. Там салгандар эмне кыдырбадың, Кадырбек кагылайын ай. Эмне кыдырбадың аларды? Эмнеге эси жок жерлерди эмне кыдырып атсың? Эмнеге? Эми азыр мындан кийин азырчы бүт бардыгы катуу текшерилип атат азыр. Катуу текшерилгенде фундамент коюлуп тургандан кийин эси бар да, Кадырбек кагылайын ай. Фундамент коюлуп турган эси бар. Катуу текшергенде камера менен, билчик менен төшкө жазып алып, менмин депчи. Анан жөн эле ак рубашканы карашымды келип, мен текшерчү эмесмин. Мен просто менчи аларга маалымат жеткирүүчүмүн. Текшерчү эмесмин. Анда кандай түшүндү? Биздикин да жеткирди, анда биздикин да жеткирди. Ай, биздикин. Мына мен жеткирем, сиз айттыңыз, ал жерде мисалы, мен муну жеткирем. Келбей атат салганга, мен балам өтүп кетти, мен салганга. Пока азыр салбай туруңуздар. Мыйзамсыз болуп калат. Болгон, салынбай турат го. Ооба, ошондой. Биз да ошону күтүп атабыз. Ошол да. Мораторияны честь. Просто мына жерде срока жүрүп атат дегенден анан келдик анда. Ата биз келбей атабыз. Жүрбөдү. Ошондой кылыңыздар. Эч качан мыйзам бузуулар болбосун. Мыйзам бузуулар болбосун да, ошол эле. Жок, мыйзам бузганда эми ошо пустой куюлган жерди эмне кыдырып, мен ошого таң калам да, Кадырбек кагылайын ай. Куюлуп турган эси бар деп эмне ойлойсуңар? Куюлган жер, мисалы, ошол боюнча турсун да, азыр стройматериалдар алып келип салсаңыз, азыр кайра өткөндө көрдүңүзбү? Кара жыгачта канчасы камалып кетти. Аерде куруп жиберген жерим жок да, мен келгенимче бутумдан аксап сорго келдим. Аерде саты үйүп турга, саты үйүп тур. Апа, мыйзам бузуулар болбосун, ошол эле биздинчи. Токто тур, эмне болду? Сиз заказ айтып беришиңиз керек, эжеден сатып алганым. Айбек, эмне келатат? Эч кимге кол салбай. Айтсаңыз, эмне келатат? Эмне келатат? Опер группа келатат. Качан келатат? 2 сааттан бери жок. Кактан билесиң? Келатат. Жолдо келатат да. Мүмкүн терде келатат. Качан келатат? Кактан билесиң? Эртең келген. Жок, айырмаса. Азыр чалыңыз. Айбек, мырза, азыр чалыңызчы. Азыр чалыңыз, биз громкоска коюңузчу. Кайерде келатат экен? Мына жерде азыр менде башка жакта бир немелер бар эле болчу. Иштер. Айбек. Эгер сиз ушунчалык ак болсоңуз, заказ айтып, аягына чейин туруңуз. Эжеден сатып алган. Жок, машинаны айдап атасыз. Кетпейм. Но келинге боламыз. Ой, мен эл менен жүрөм эже, мен эч ким эмесмин, эл менен жүрөм мен. Мен байкени айтып атам, мен байкеге сүйлөп атам, сизге сүйлөгөн жок. Мен байкеге сүйлөп атам, мен сизге сүйлөгөн жок. Кетпеңиз байке. Siz до конца туруңуз, şu жерде. Туруп тургула. Siz kalsanız
Бул жерде ошо Айбек мырза опер келатат деп баятан бери ушул кармап турат да. Мына уже бир жерде турганыбызга бир сааттан жа оперлер келатат деди го. Оперлер келатат дедиңиз го, туурабы? Келатат, кимдер келатат апа? Группа келет. Кандай группа келет? Опер группа келатат. Кактан билебиз? Следственный группа келет, опер группа келет. Биз милиция чакырдык. Siz de çetişiyorsunuz. Siz de başında boşalt istemiş. Darır siz de sizge sattım der. Mağa satotkan dep aytasiz da bayke. Kaçpamız tutturun sen. Kaçpa o? Çok bulup kaybediyor. 2 saatte 3 saatten beri küt odat. Çal Siz 2 günden beri küt otasız bu. Siz 2 günden beri. Emi 2 saat küt koysanız eşlik olmayı. Kütünüz bitti. 55. Kol salgan yok Ece. Turamız Muhammed Derbemiz de. Yine kol salı bolganda. Tınçlıkta geliyor sizler bu. Жол тосқынлау керек адамдар да. Ел үшін не ешкім қылбайды. Жолун тоскула? Оо, жолун тосуш керек дейм. Ак болсо келсе жооп бериш керек да, тура. Жооп берсин да. Сиз аны эме албай элеңизчү. Даже сиз Ушул эжекелер ушул жерде мына жерде көчө башы эже апа да. Байкесиз. Ак болбойсуз анда эки жакка тең ак болуңуз да, калыс болуңуз. Эки жакка тең. Эмне кылып калсак кылайын айтчы. Калыстыңыз да. Эмне кылып калсак? Сиз неме кыласыз? Мен азыр 2 сааттан бери ушул жерде турабыз да. Фамилияңызды дагы, аты жөнүңүздү дагы толук так айткан жоксуз да. Кана эмеңизди көрсөтпөйсүзбү? Көрсөтпөй да атасыз. Кийин жакшы таанып аласыз мени. Азыр ушундай эме атасыз. Кереги жок сиз. Кийин следственный ушака баргандан кийин эме атасыз анан. Звезда болбойсуз. Мындай эле мына. Биз да адамбыз. Силер коркутсаң эле коркуп кетебиз. Бардыгы жооп беришибиз керек да, мыйзамсыз иштерибиздин бардыгына. Ана Айбек болсо түртүп атат баятан бери. Şu жерден немеми көрдүм ал, даже камера жазып калды. Алгыла, тартпагыла десе минтип бар эле чалынып атасың. Эч ким. Аябай баякындай түртүп келдиң го. Үстүдө карап туруп айкеси. Түртүп келдиң го аябай. Полный тартын сен сүйлөшүп атканда. Siz жаңы эле Ак тура жоош экенин билди. Анан силарды басып алайын деп келди да. Анан башка эмне? Азыр мына келат тур. Эмеден кайрылып атасыз. Ак тура байкыс бечараларды буларды тебелейбиз деди да. Опер группа келатат деп мына Айбек баятан бери ушул жерде кармап турат. Айбек, опер группа келатабы? Группа келатат дейт. Мунун Айбектин кандай опер группасы бар экен билбейбиз, азыр көрөбүз го билгенден. 102 обычный. 102ге чалып атабыз. Мен да билбейм аны. Мен да тааныбайм. Билбейбиз. Ал жөн эле сөздү мындай. Я мени громкосы коюңуз анда. Болуптур, баятан бери 1 сааттай болуп кетти. Давай. Сиз мени жолкон. Кайерге 1 сааттан бери ана шаардын аркы башына барып кайра бери келсе болот э. Ошентип иштеп көрсөңөр силер да түшүнөсүңөр. Жок, мен булар барга бир испытание кылайын деп атыр да, бизде испытание кылайын. Бул бечара адамдарды тебелейин. Тигини да алдабасын деп намаз окуган баланы тигини да алдабасын. Байлар болсо экен ай журналисттер карасаң. Тебелейин бүркүл бай болсо экен ай. Карапайым кемпир балдарды баса калып, не деген журналист? Карапайымды тебелейин. Апа, мен сиздин жериңизди басып алган жерим жок айланайын сержантым. Ошол жерди сатып атыр деп келип отурум да, мен неден келдим мен? Мен мага сиздин жериңиздин кереги жок мага. Эмнеге тартып атсың анан жана? Тартып коюп атам дайым. Барып атса бөлөктү бересиң сен. Кой кагылайын. Мен жакшы тааныштырып, мен мондай журналистмин. Мен ушу эки элге тең монтип эме кылам деп келсеңиз бир жөн эле. Кудай үстү көрүп туруп, ил атканда да көрүп туруп, басканда да көрүп туруп. Az görüp atабыз. Агорду бул. Ооба, түсүнөтам. Ооба. Буйрсун, эме ошонун бардыгын мыйзамчылык болгондо. 1 метр жерге жатып калабыз баарыбыз, 1 метр жерге. Бар, мына бул дүйнөдө баардыгы бир келип кетет деп. Түсүнөтам. Түр адам бар, билебиз. Biz Karapayım gerek yok. Karapayım el jaktı da okun. Jurnalist bolsang bizde de ok. Bizdikini çeçip ber. Çeçilip ya. Yok, mintip süylüp atır değil, bunday bolup atır dep bir tarafta sen jurnalist bolmagın. Men iki taraftan bolam. Çeçilip tapı. Андай. Ошого калыстык кылгын. Эркек эркек сен бол. Решениеге бүт кетип калган баары даяр. Госрикстин баарын ченеп койгон. Эми только
Her birini tekşerip keledi. Misалы жанакы пустой жерлерди бул Sözlerlerini al olayım dedi. отурсаңыз. Жок, андай эмес. Пустой жер деп атасыз, пустой жер деп атасыз. Ошо мораторий жарыялаган. Жер амнистиясы чыкканга чейин ал жерлерди көпчүлүгү басып алды. Жер амнистиясы чыккандан кийин 1,5 жылдан бери ал жерлер курулуш иштерин жүргүзбөшкөн. Анан, хорошо. Эми сөзүңүзгө. Курулуш иш болуп атабы? 2014-төн бери текшерип атасызбы? Ал жерде ошол Жок, болуп атырбы азыр данный момент. Факт боюнча айткыла атасыз. Келген убакта биз андай нерсени көргөнбүз жок. Анан бирок жаңы куюлган фундаменттен ордун көрдүк да. Фундамент кайерде экен? Бөлөктүгүн айтпагыла. Мурда куюлган фундаменттер кагылайын, ай журналист, туура сүйлө. Мурда куюлган эскирип цементи бүтүп калган. Көрдүңүзбү? Ичи чөпкө толуп калган адам. Картага түшүп турган фундаментти анан кантип жаңы куйду болот? Картадан барып мен силерге көрсөтпөдүмбү? Барып ченет келет анда. Карта азыр мен сизге айттым а. Бул проектини булар жасап кое берет экен азыркы немелерчи. Көрдүңүзбү? Госрегистр өзү. Сиз деле ишиңизди кырып коюп анан башка иш кыла бересиз. Отуруң, госрегистр, Сокол район госрегистри эмне үчүн камалды? 4 камалып жатат азыр. Эмне үчүн камалды? Айтыңызчы. Эми чүйт. Ал өзүн эмне үчүн деген? Себеби дегенде мына сиз көрсөткөн ошо проектлерди чийип койгондугу үчүн. Жасалма документтер жасагандыгы үчүн. Моратория болгондо ала билесизби? Сиз азыр фундамент Жадный число менен жасашат алар. Эч ким стройка кылган жок да берди азыр. Силер жашасыңар мүмкүн. Мен жасабайм, Биз карапайым, мен жасайм. Кудай сактасын, астагфиралла. Мен жасабайм эч качан фальшивый документ. Эмне келдиң? Фальшивый документти мына сиз жасашыңыз мүмкүн. Мына айтып атпайсызбы мына? Ошолор менен сиз табак таш экенсиз анда. Бариканы ичтип эмне келдиң? Сиз ошолор менен табак таш үчүн ушундай жасап бериңиз. Апа. Мындай жазаткан. Демек, жасалма документти мени жаса жасалманы сөз чечет. Сиз айтып атасызбы, жасалма документти сен жасап ушу келип атасың деп. Мен жасабайм эч качан. Жок, жасабайлы кой. Сен эмнеге келдиң? Демек, сиз ошол бул жерде эмнеге сатып бердиң мыйзамсыз? Бул жердеги анча-мынча баягы жасалма документ жасаган госрегистр адамдар менен табакташсызбы? Айтыңызчы. Мен ала тааныбайм. Табакташсызбы? Тааныбайм. Жок, кандай Мен тааныбайм? сени да тааныбайм. Сен удостоверение көрсөтпөгөн эми ар кандай сүйлөйм. Я берип койчу. Ала албай атат кайра. Доверениясын көрсөткөн бизге. Я берип кийген аны менен эч ким жок экен. Доверениясын берип койгон чындыкпы? Берип койгон мына кече көрсөткөн. Мен ал баягы курулуш иштери боюнча эле келдим, апа. Курулуш иштери жүрүп атат деген боюнча эле келдим мен. Айбек, доверениясын о бала алган чындыкпы? Алган мен көрсөтпөйт койбу? Мен көргөм. Мен да фальшивый документ. Эчтеке видеосы эчтеке калды. Эчтеке куалан кыскары. Бирок бuyakta көчө артын опелердин баары курсалады, сизге айтайын. Азыр мен заявление жазып берем, заявление фиксировать этесиң. Ошо документ менен азыр ГУДга бизтерге эмелер барат. Анткени мен калай жапар журналист. Тапшырма берем. Кечке базарга жазып бериң келет. Дейбиз. Мына ушул жерлердин баары мага тиешелүү. Турмуш астырган ГУДга тийип атат. Бул балдар болсо, аялдар болсо, ушул жерлердин баарын көрсөтсөм эле мынакей кол салып, тетиреги кызыл көйнөкчөн эме провокация кылып, дагы оферинде бир жигит келип журналистке кол салды, биз өзү чыгып атат мына. Мен болгондо жазып берейин, Бекимбада иштейм дейт, СМБда иштейм дейт, алактан эки жигит кол салып азыр журналистке. Кол салды. Мен журналистте чыкырдым, 102-де чыкырдым. Дел заявление жазайын, фиксировать этип коймун болгону. Анан булар баргыла десем, органдар иштеп атат. Коркпой барсын, мага десе 6 КАМАЗ ичпеш. Мына бул кишини азыр тергөөчү келип калды деп. Эмнеси менен барат, кимден алды айтат. Кадырбаев Санжарды келип кылмыш иш кылып атат. Мен эчтеке разборка кыла албайм. Бул разборка кылат булар тергөөчү. Бул көчө ачып келген. Кудайчылыкты айт. Кол салды деп эч ким кол салган жок, эч ким. Эме бул сетке сала берет экен. Мен арыз жазсам болду, барасыңар. Керек жок, келесиң. Жок, арыз биз жазганы биз чакырдык. Сен да жазып. Биз чакырдык. Буларды. Арызды жазалы. Көчөдө эч кандай бияктан жазасыз, ажака келиң. Бияка жазасыз. эч кандай ашык Сиз арыз жазасызбы, ажака? бардыгын эси. Жок, мына тергөөчү. Сиз жазасызбы? Эч ким кол салган жок, эч ким кол салган жок. Биз сүйлөшүп атабыз. Мынакей Биякта кайтып, ошо сатып атты. 6 КАМАЗ саткан сен мына көчө ачып менен Мен сатып сатат экен сен. Мынакей участокторду сатып атам. Бар дейм, тештиресен. ГУДга тергөө жүрүп атат. Ай,
мага кол салган боюнча да жазам анан документтерде. Ошо силерге чакырып атасаң, жакта чакырып, кайга барасың? Мына бул жакка эже. Маны өзү териштирип атпайм экен. Мен Тынчымаладан мен жерим Саржардан алган деп жазып берсиңиздер, пожалуйста. Кел мага да бериңиз. Ол мен чакырдым бияка. Ол жетем эртерээк. Ушу тажатты канча жылдан сен жакта Афганистан кылып алдың беле акмак. Эмне ушуп атасың? Эмне ушуп атасың? Мына атай бизди чакырдыңыз, келдик мынакей. Мына мунсу ошо опермин деп кол салып атат. Ушундай да. Эч ким кол салган жок. Мен чакырдым, мен жасайын. Мына колуңузга жарат. Ошо жасап дейм, аржына жасап. Биз да чакырдык, сиз да чакырдык. Бияка туруңуздар жака. Жака бери. Биз участок. Эч нерсесин көрсөткөн жок да. Бирден неметти? Бар. решение чыгып асты кызыкты алып атты. Сот аркылуу болгонбу. Жок, таза эле болчу анда. Таза. Сот аркылуу эчтеке болгон эмес. Таза эмеси чыкканда Чыккан мынакей көрсөтөйбү. Решениеде чыккан. Анан ошонун бош жерлерди келип эле басып атат да. Мен участогым үстүдө апанын эки участогын мына бул байкем бир. Бирөө сиңдимдики, бирөө менин. Эти байкеге Бул бала. кече келип сатууга $4000 $8,000 сатты. Ооба. Анан бул байке бизге чалат, мен сатып алдым деп, мына бул жака кече күнү давай көрсөтүп кетти. Мен болу менен сатып алдым деп. Бүгүн таанып атат. Биз азыр Мен де болдум. Шантаж кылып атпайбы? Жок, мен муну тааныбайм, мен уже жөн эле териштирип көрөйүн деген. Кече ошо чалып арызданып эмесе булар. Кече биз бүгүн келгиле бүгүн эме кылып атабыз да, мындай беттеш кылып атабыз. Кече укту булар. Кече укту. Биз азыр Ким алды, кимге сатты деп Бул келдик. көчөдө лишний жер жок. Ал ошо участокта көрсөтүп кетсеңиз. Көрүп кеткен. 520 контракт. Жактан Росрегистрдан Такталган таза жер, таза. 5 жылдан бери фамилиябыз чыгып келип атат. Документке дайын толтургула деп. Меники кадастрда турат. Жаман сатат камера деп чыккан меники. Кадастрдын балдары. Анан ошончо бош турса эле келип эле машинадан түшпөй эле мына могул сеники алып бер деп эле ушинтип канча кетип сөз атат. айтты, канча сөз мына бул байкеде деле биздин сөзүбүздү эметкен жок. Фамилиясын сурап берле. Эч ким тийишкен жок. Журналистке деп тийишкен жок. Нарикага деле тийишкен Сен жак журналисттер го, журналист өзүнүн Эчтекесин көрсөтүп бербей. Журналист өзүнүн аты жөнүн айтыш керек да, туура. Конечно. Айттым мен. Калыбек Жапаровду баятан бери 10 жолу эмес 100 жолу кайталадым буларга. Карадык ал жок. Каник Жапаров жок, эчтеке жок. Жок, эч нерсе. журналист жок андай. Анда мен алдап атпаймын силер да. Ушун үчүн сиз жооп бере аласызбы өзүңүздүн сөзүңүзгө? Айтпадым, көрсөттүңүз. Мындайда. Нифига себе. Билбейм, саат канчада келген. Бул байке 4-5терде келдиңиз, Мен азыр таланга чыгып көрөйүн. Ондай эки жак Атын ким Айчурок. Телефон номериңди берип кой, биз экөөбүз мындай сүйлөшөбүз. Санжар сени алдап саткан, сен Санжардан $5,000 алда, мага берип кой, болду, сен тынч жашай бер деди. Үйүңү салып жашай бер деди. Жок эже, мага андай бирөө бул жерде бирөө эме болбош керек. Бирдей бир эме чечилиш керек деп артка бастым. $5,000 мага роуддан сенин артыңан эме Дарикка арыз жазды, роудга келишиң керек деп чалды. Көбөгө чыкып атса да, бул эме чыкып атса бар. Атыңыз ким дедиңиз эле? Атыңыз ким? Жазса эми бар, бул жерден өзүңүз көрөсүздөр, эмне себептен жазып атканда. Бул жерден өзүңүздүн эмеңизди уктаңызды айтып берет, эмнеге жазган. Сурап келди. Үстүнөн арыз жазгыла деп айтты. Сиздердин эң главный немеңиз ошол баягы курулуш иштерин жүргүзбөшүңүздөр, ошону айтабыз биз. Жок, сиз жанатан бери тактыр башка сүйлөп атасыз эле байке. Биз монтип коебуз, силердин болгон жерди алып коебуз деп аттыңыздар. Ой тоба. Мага силердин керегиңер, силердин жериңердин кереги жок мага. Кана көрсөтүңүз, Айчурок, кана көрсөтчү. Барбы ошондой эме сүйлөгөнүм, көрсөтчү. Көрсөтө албайсың, мен антип айтпайм дагы. Көп эле нерселер көрсөтөбүз. Бирок тактыр башка Сизден сурандым, байке, сизден эки жактын сөзүн угуңуз келиңиз. Чоң эме кылып, тактыр бир жактыктан тартып тура алыңыз го. Намаз менен сөгүшүп.
Siz aябай акырында жакшы эле көрүндүңүз, мындай провокация кылып баштадыңыз да? Жок, провокация. Сиздер кылып атпайсыздар да. Кайтарганы гана келдик, сиздер келип атасыздар да бuyакачы. Сатып келсе келбейт элек калган. Келбейт элек. Жаш балдарыбыз турапчы болуп турат элек. Жумуш Тынчылап турат. Түшүнүп Кимдин тынчын ким алып атпаган, ай, Кудай Эже даркеже канча камалып отурганда эч кандай ызычуу жок болчу биякта. Сиз да чыкты, ошондой кайра ызычуу болду. Сиз да камалды деп айтып уктуп элек. Сиз эмне үчүн камалдыңыз эле? Сиз не провокация кылып атасыз? Көрдүңүзбү? Сиз да айттыңыз эле. Жок, берге ким болот? Берге эме. Ким болот? Эмне болот? Конкретно айтсаңыз, ким болот? Удайствениеңиз. Эч ким болбосоңуз, байке берге провокация кылып бириңер бар. Азыр эле көрүп атасыз бияк кандай экен. Мындай эле туруп Эркин туруңуз. журналистмин деп. Эркин журналистпи байке? Мындай эле эме туруңуз. Бул өзү провокация кылып атпайбы? Эми бириңер менен ызылдашпай эле жөн эле туруп, сиз сүйлөңүз бул жакта. Мына айтчылык болсо сүйлөсүн болду. Баягы айтпаган сөздү айтты деп атасыз. Эми териштиресиз да. Эми азыр мерден алынып эметип бириңерге эме кылып берди. Мына кенже эже болсо бүт бардыгын уюштуруп чыккыла деп чакырат экенсиз туурабы? Мен чыккыла дедим. Көчө мен чыккыла. Силер чакырдыңыз. Байке. Колдогула көчө. Ынтымактуу Байке мындай эле эме кылып турат, бириңерге суроолор бербей эле туруңузчу. Байке эме кылып, бияка сиз деле бияка суроо бербей эле үнүп туруп көрдүңөр, бириңер менен сөзгө келишпей атасыңар бириңерге. Буга чейин көп болду да, сиз биринчи эмес да. Келет кишилер бири-биринин үстүнөн сатып ыйлаган кишилер канча болду? Ошон үчүн карап атабыз да кошуналар бири-бирибизди. Ошо көз жашар ишладында. Неграмотный? Незаконный алгансыңар? Сизчи? 15 жылдан бери келбейт белеңиз анан бүгүн келип албай. Биз издедик сизди жакшы эле. Журналист. Адамдарды ыйлатып күтө турган болуңар го сиз да балдар менен көчөдө калгандар жүрөт элек. Кандай ол соптон коркпойсуңар? Толук журналист экенин билип бериңиздерчи. Сиз аябай кызыктыңыз да. Болот да, ооба, чынында эле кызык. А сиздин фамилия атыңыз кандай болду? Мен айтпайм сизге. Мен эмне үчүн мен айтышым керек да, сиз айтпашыңыз керек. Биринчи келип атпайсызбы? Мен эркин журналистмин. Мен ушуну интернетке чыгарам деп келдиңиз. Бирок дайын отуңуз жок эле келбедиңизби? Эчтекеңиз жок эле келбедиңиз. Туурабы? Мен сизге айтып тааныштырдым. Калыбек Жапаров дедиңиз. Карадык интернеттен. Жок адам, жок. Андай адам чыккан жок. Башка адам чыкты, сиз эмес. Сиз анда адашыпсыз. Сиз Калыбек Жапаровмун деп адашыпсыз. Каныбек Жапаровмун деп айттыңыз. Биринчисинде Каныбек Жапаровмун дедиңиз. Андан кийин кайра Калыбек Жапаровмун дедиңиз. Бирок андай эме эми сиздин кулагыңыз арган. Отурсаңыз, сиздин кулагыңыз аргандай тамгаларды угуп атсам, мен ага күнөөлүү эмесмин да. Ой, өзүңүздүн телефонуңуздан караңыз, видеоңуздан биринчи. Мага кол көтөрдү деп. Мен үйүмдү саткылам деп атты. Так, мен ага мой чабышып, уруш кылышым керек да. Анан ал менин үстүмөн аркылыш керек. Көңгөн деп Мен азыр ким таап болот? Өзүңүз көзүңүз ишенбей атат да. Не дейсиз? Мындай да эжеке. Бер ара. Журналисттер барбы жокпу? Эжеке айтсаңыз, мен атым Калыбек. Эжеке айтсаңыз. YouTube'да жүрөсүңөр, коем сизди түшүнбөй эле койдум. Анан эгерде түшүнбөсөңүз, ал өзүңүздүн проблемаңыз да, эжеке. Фундамент куюлган. Пустой эмес. Жана эме боюнча кандай? Чыккан кадастрдан чыккан. Кеткен таксиге бар. Неме? Кайсы бир магазин 498'de бир магазин жайы ФАП, биздин ФАП өйдө жакта. Ошондо эл мына байкени куп чыкканда, мен ошон үчүн айтам, атыңыз ким, фамилияңыз ким, такыр айтпай атат. Карап, эме кылдым. Жок, документти көрсөтпөсөң, Кечке биздин сөзүбүздү тартып, лицобузду тартып, андан эч нерсе чыкпайт сизге. Монда 2 карапайым элге жардам берет. Азырчы Кенже апа, азыр мен сизгечи өзүмдүн документимди көрсөтөм мындайчы. Мен сам эмне кылып атасызбы? Мен сиздин көзүңүзгө ушундай чукуп көрсөтөм, ошондо анан кийин ишенесизби? Элге көрсөт. Жок, көзүңүзгө ушундай көрсөтөм да. Көзүңүзгө чукпайм го, эми мына жакындатып көрсөтөм да. Көзүңүзгө ушундай жакын кылып көрсөтөм. Көрсөтөм азыр анда. Ойлоңуз, кечирип коесуз. Мына ким сомнение кармап атат эле? Ким сомнение кармап атат? Окуңуз, мына апа.
Окуңуз. Окуса Жапаров Калыбек. А эмне жанатан бери көрсөтүп кой элдин баары менен какылдашып. Толук окуңуз. Окуңуз сиз мында, сиз дагы. Алдап атырмынбы? Туура айтып турмунбу? Менен самнени кармаган адамды мен аябай жаман көрөм. Анда кылбаңыздар. Жок, сиз башында көрсөтүп койсоңуз эч ким. Эмне көрсөтпөдүң башында? Көрүштү. Сурок көрдүңүз бе сол? Датасына көрүп коюңуз, сиз өзүңүз айтып койсоңуз. Датасы ошо сурогу дагы нормалдуу экен. Башында эмне көрсөтпөдү? Бул удостоверениени жасап алышы мүмкүн. Кандай? Ошондой. Жасап алышы мүмкүн? Мүмкүн да, кайдан билесиз? Ким экенин таанып. Болду эжеке. Сиз ошондой десеңиз, болду ошол. Ошо сөзүңүзгө туруңуз. Ошоңна карапайым элди. Ошол эле сөзүңүзгө Карайт туруңуз. элең да. Мен да дайыр жолу айтып коеюн апалар, эжекелер. Эч качан баягы мына жардык чыкты да. Фундамент куйбаш керек, пустой жерге турабы? Курулуш иштерин курбаш керек. Мейли мына үйлөрдү эч ким талашып аткан жок. Ал жерде мисалы мен курулуш келди, мен курулуп атат дегенден келдим. Биз бирдеке боло турганда фундамент. Жок, курулуп атат деди эле өзү. Мен арыз жаздым. Бери кара. Бизде курулуш. Бул жерде. Ошол боюнча чакырып болду да, чакырышты да. Фундамент бир адам фундаментти тартып алдыңбы? Жана меники иним деп. Ал 16-жылы куюлган. Эски жаңы куюлган эмес. Эч качан савния этпе. Жаңы куйса да өзүнүн жери да. Жок, эмне куйган койбойт. жаңы куя салып ээледи дебесин да. Жок, булар уже Эжеке жаңы куя берсе болобу? Эмнеге болбойт? Болобу? Өзүнүн жери, Анда сатып алган сиз жери. ошо көчө башчысы болуп туруп ушундай деп атсаңыз, анда эртең эле анда билесизби? Сатып алган жери да. Болупту дагы. Сатып алган жерине өзү ээ да. А эмне ээ болбойт? Уже документтер өткөн. Биз мыйзамга баш ийебизби? Өткөн документтер. Мыйзамга баш ийебизби? Кызыл китеп чыга элек. Туурабы? Чыга элек деп базар керек. Курулуш иштери мисалы бул жерде кызыл китеп чыга элек болгондон кийин сиз анан мен никтомун бул жерде. Ошо никто деп законго таянып келип атсыңдар. Ошо мыйзамга баш ийишиңиз керек бардыгы. Улардын көз жашы бар го, уюп кетет. Жок апа, биз баардыгыбыз мыйзамга баш ийишибиз керек. Түшүнүп атам апа, сизде күнөө жок. Сизде күнөө жок, конечно. Сизде күнөө жок. Ошо балабыздын мeenети уруп кетет. Арбагы жаткызбайт, тынч отургузбайт, ошол участок сатып. Түшүнүп атам апа, сизде күнөө жок. Жанканын күнөө жок, чуркап келип атпаймынбы? Ээси барды сатып берип атпайбы? Аларга мошна да. Ээси бар нечени сатып бергенге. Саткан адам күнөөлүү. Мына карапайым элди сизге окшогон, мага окшогон адамдарды алдап туруп сатып жиберип атат. Ошол саткан адамды ээрчип келди. Ошол адамды ээрчип келбедиз. Мен ал адамды ээрчип келген жокмун. Мен ал адамдын ээрчип келген жок. Мен ошо вызов боюнча келдим бул жерге, курулуш иштери жүрүп атат дегенде. Жок, кана эми тапсаңыз ошо жүрүп атып ошо мына 300 Данный моментте азыр көргөн жокмун. анан эмне дейсиз анан байке? Биз деле чырылдабай